қалың жұрттың жүрегінен түнек тапқан мырза, сөз сізде. Ассаламу алейкум, урматтуу оштук жердештерим. Силер менен кайрадан көрүшкөнүбүзгө чын жүрөктөн кубанычтабыз. Союз таркап өлкө эгемендүү болгон жылдары мамлекетте 500дөн ашык завод, фабрика болгон. Элдин баары иш менен камсыз болгон ошол жылдары Союздун учурунда. Бирок эгемендүүлүк алганда баардык нерсе жок болуп, жумуссуздук каптап, баардык эл үйдө отуруп калууга мажбур болду. Айласын таппай, эл жакырчылык менен беттешти. Өкмөт дагы, ошол учурдагы бийлик дагы айла малын таппай калган учур эле. Ошондо болжолду 95-жылдары чаар ала сумканы көтөрүп, биринчи аялдар жолго чыкты. Алды Россияга, арты Казакстанга дээрлик дүйнө кезип, үй бүлөнүн жоопкерчилигин мойнуна алып, жолго чыгып кетти. Негизи кыйын күндөрдө эркектер аттанчу. Тилекке каршы ошол жылдары биздин энелерибиз, эжелерибиз аттанды. Мына ошол энелерибиз ойлоп тапкан жашоонун бир жолу акыры 30 жылда мамлекеттин жападан жалгыз экономикалык модели болуп калды. Бүгүн дагы ошол 95-жылдары челночтук бизнес деп аталган ошол соода бүгүн актуалдуулугун жоготпой, өлкөнүн экономикасына тренч болуп келатат. Энелерим, эжелерим, силер ойлоп тапкан экономикалык моделге биз эркектер, анын ичинде 6 жолу алмашкан президенттер дагы, 6 жолу алмашкан парламенттер дагы, 32 жолу алмашкан өкмөттөр дагы, дээрлик бардык эркектер болду. Эч нерсе силердикине тең келе турган платформа ойлоп таба алган жок. Бүгүн ошол силер ойлоп тапкан бизнес, экономикалык модель, башкача айтканда биздин миллиондон ашык мигранттар мамлекетке жылына 2 миллиарддан ашык доллар жиберип атат. Мен кыйраты үрем деген 32 жолу өкмөт алмаса дагы, силердикинде 2 миллиарддан ашык доллар бере турган кирешелүү ишкана таба алган жок. Мейли, ал ошол силер учурда ойлоп тапкан бир багыт болду. Эми эркектер капа болбогула. Азыр дагы Кыргызстандын желегин аялдар желбиретип атат. Айсулуу Тыныбековго окшогон, Мээрим Жуманазаровго окшогон, Валентина Чевченкого окшогондорду бир эркек ошол даражага жете алган жокпуз. Мен эркектер жаман деген жокмун. Мен аялдардын кадырын, аялдардын ордун баса белгилеп коюм келди. Урматтуу энелерим, урматтуу эжелерим, анча мынча эркектер жасай албаган иштерди чындап эле урматтуу энелер, эжелер, силер жасап коюп атасыңар. Бүгүн 500 миңден ашык үй бүлө үйү жок жүрөт. 700 миңден ашык кыргызстандык кредитке карыз болуп калган. 4 миллиард, 5 миллиардка жакын мамлекеттин карызга батып калган. А чын-чынына келгенде биздин өлкө бирөөлөргө карыз берип, чет өлкөдөн мигрант алып келип иштете турган мамлекет. Биз ошону туура колдонуп, туура жакка багыттап кетсек, буюрса, бул өлкөнүн келечеги чоң. Биз Центральный Азиядагы, анын ичинде Фергана өрөөнүнүн алтын дарбазасы деп аталган мамлекетпиз. Кытай биз менен бул жакта тийишип турат. Кытайдан алыс эле жашаган мамлекеттер канча бай болуп кетти. Урматтуу туугандарым, урматтуу мекендештерим, колдо бар алтындын баркы жок дейт. Колубузда бар алтынды талатып тонотпойлу. Колубузда бар мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы. Эртең аттын кылып калбайлы. Ушул менин артымда турган агаларым, эжелерим,
ар бири өзүнүн көз карашы үчүн курмандыкка барганга даяр балдар, кыздар. Аны булар саясий жолунда көрсөттү бир нече жолу. Буюрса, жогорку кеңешке келип кала турган болсок, биз жогорку кеңеш кандай болуш керек экенин көрсөтө ала турган балдар чогулду. Бир гана азыр сиздерден колдоо гана керек. Парламенттин эшигин ачып эле берип койгула. Кирип эле алсак артыбыздан силер да киргендей болосуңар. Бардык маселени чечебиз. Көзүбүз дагы жетет, кантип жасаганды дагы билебиз. Чоң рахмат, урматтуу мекендештерим. Эл бүгүн болбосо качан, биз болбосок ким деп уран айта турган учур келди. Жет атабыз күрөшкөн азаттык болсун жеримде. Жет өлчөп бир кескен азамат болсун элимде.